Иранда июль айында 71 адам өлім жазасына тартылды. Норвегияда жайгашкан Iran Human Rights укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, Иранда июль айында кеминде 71 адам өлүм жазасына тартылды. Алардын арасында жыл башындагы өкмөткө каршы наразычылык акцияларына катышкан 6 адам бар. 6 августта жарыяланган баяндамасында уюм быйыл жыл башынан бери өлкөдө эң катаал жаза чарасына кеминде 444 адам тартылганын билдирди. Ошондой эле жүздөгөн адамдар учурда өлүм жазасын күтүүдө. Укук коргоочулар белгилегендей 28 февралда АКШ жана Израилдин Иран менен согушу башталгандан кийин өлкөдө саясий иштер боюнча өлүм жазасы көбөйгөн. Алардын катарында демонстранттар, тыюу салынган уюмдардын мүчөсү деп айыпталгандар жана тыңчылыкка күнөөлөнгөндөр бар. Активисттер муну бийликтин калк арасында коркуу сезимин күчөтүү жана январь айындагы жалпы улуттук наразычылык акцияларынын кайталанышына жол бербөө аракети катары баалап жатышат. АШР уюмунун директору Махмуд Амири Магадам Иран бийлиги улуттук коопсуздукту жүйө кылып, өлүм жазасын дагы да күчөтүп жибериши мүмкүн деген кооптонуусун билдирди. Булак Азаттык. Орусияга барган Борбор Азиялык эмгек мигранттарынын саны кыскарууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары арасында Орусияга иш издеп баргандар азаюуда. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Өзбекстандан, Тажикстандан жана Кыргызстандан эмгек мигранты катары баргандардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда болжол менен 15%га кыскарганын Орусиянын ФСБсынын чек ара кызматынын статистикасына таянып, ведомство гезити жазды. Маалыматка караганда жалпысынан быйыл январдан июлга чейин Орусияга жумушка орношуу максатында аталган 3 өлкөнүн 1,9 миллионго жакын жараны кирген. Бир жыл мурда бул көрсөткүч 2,3 миллиондон ашык болгон. Эң көп Өзбекстандын жарандары, андан кийинки орунда Тажикстан турат, ал эми Кыргызстандан баргандар 289 миң болгон. 2024 жылы Москвадагы Крокус Сити Холл концерттик борборундагы теракттан кийин орус бийлиги чет өлкөлүк жарандарга көзөмөл. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Күчөткөн аймактарда рейдтер уюштурулуп, документ текшерүү көбөйгөн, айрым мигранттар өлкөдөн чыгарылган. Орусиянын көптөгөн аймактары чет өлкөлүктөрдүн бир катар кесиптер боюнча иштөөсүнө чектөө киргизген. Мигранттарга транспорт, соода, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактарда эмгектенүүгө тыюу салынган. Патент баасы да жогорулаган. Укук коргоочулар ар кандай негизде кармалып, Украинадагы согушка мажбурлап айдалып жаткандар да көбөйгөнүн белгилеп келишет. Мигранттардын агымынын азайышына дагы бир себеп катары чет өлкөлүк жарандардын балдарына коюлган жаңы талаптар аталууда. 2025 жылдан тартып Орусиянын мектептерине кабыл алуу үчүн мигранттардын балдары орус тилин билерин ырастоого тийиш. Ошондой эле укук коргоо уюмдары Орусия коомчулугунда ксенофобиялык маанай күчөп жатканын жана Борбор Азиядан барган жарандарга басым көрсөтүү көбөйгөнүн белгилеп жатышат. Булак Азаттык. Президент Жапаров блогерлерди салыктан бошоткон мыйзамга кол койду. Мамлекеттик салык кызматы президент Садыр Жапаров 6 августта салык салуу жана салыктык эмес кирешилер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгонун билдирди. Документ президенттин салыкка байланыштуу буга чейин кыскарган жарлыгын ишке ашыруу үчүн кабыл алынган. Ага ылайык салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, IT чөйрөсүндө иштегендер, жасалма интеллекти, тиркемелерди иштеп чыккандар, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштегендер, стартаперлер, кинофильмдерди, видео жана теле берүү программаларын тартуу менен алектенгендер 5 жылга салык төлөөдөн бошотулат. Коомдук тамактануу кызматтарын көрсөткөндөр Бишкек жана Ош шаарларында 5%, калган аймактарда 3% салык төлөйт. Сауна жана мончо иштеткендерге салык 5% деп белгиленди. Бул ченемдер 2027 жылдын 1 январдан тартып күчүнө кирет. Алтын жана күмүш боюнча тоо кендерин казган жана кайра иштеткен
кеткен ишканалардын кирешелерине салыктын ставкасы эл аралык товардык биржалардагы бааларды эске алуу менен жогорулатылды. Блогерлерди салыктан бошотуу чечими коомдо сын пикирге кабылып, мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Чыкмаматов ага түшүндүрмө берген. Ал салык мыйзамына киргизилген өзгөртүү келечектеги контент жаратуучуларды колдоо максатын көздөй турганын айткан. Мамлекеттик салык кызматы бул Кыргызстандын IT, жасалма интеллект жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүп, дүйнөнүн ар тарабынан таланттуу адистерди, инновациялык компанияларды жана инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк берерин кабарлаган. Булак Азаттык. Казакстан жүргүнчү ташуучу алгачкы учкутсуз аба унасын сыноодон өткөрдү. Казакстанда учкутсуз учуп жүргүнчү ташуучу алгачкы электр аппараты сыноодон өткөрүлгөнүн Азаттык Азия өлкөнүн транспорт министрлигине таянып кабарлады. 216С аппараты тийгөйдө көтөрүлүп, коно турган учкутсуз учуучу каражат экени, аны Астанада жүргүнчүсү менен кошо атайын жайдан учуруп, текшерип көрүшкөнү, сыноо ийгиликтүү өткөнү маалымдалды. Аппарат 2 жүргүнчүнү ташууга ылайыкташтырылган, ал саатына 130 чакырымга чейинки ылдамдыкта учуп, 35 чакырым аралыкка жете алат. Бийлик алгачкы этапта 5 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин Казакстандын жаратылыш, маданий жана тарыхый жайларынын үстүнөн уча турган туристтик каттамдарды ачуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Транспорт министрлигинин маалыматына караганда, келечекте мындай учкутсуз унаа жүргүнчү ташуудан тышкары шашылыш медициналык жардам көрсөтүүдө, дары-дармек жеткирүүдө, өрт өчүрүүдө жана логистика тармагында колдонулушу мүмкүн. Долбоордун мөөнөтү жана инвестиция көлөмү азырынча маалымдала элек. Булак Азаттык.